Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышы менен Садыр Жапаровду куттуктады. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бүгүн 4-июнда Өзбекстандын президенти менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Шавкат Мирзиёев Садыр Жапаровду Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин 2027-2028 жылдардагы туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышы менен жүрөктөн куттуктады. Өзбекстандын лидери Бириккен Улуттар уюмуна мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын талапкерлигин кеңири колдоосу, Кыргызстандын эл аралык аброю жогору экендигин, ошондой эле өлкө жетекчилиги жүргүзүп жаткан тынчтыкты, стабилдүүлүктү жана туруктуу өнүгүүнү чыңдоого багыттаган саясаттын дүйнөлүк коомчулук тарабынан таанылгандыгын айкын далили экенин белгиледи. Президент Садыр Жапаров Өзбекстандын президентине жылуу куттуктоосу жана боордош Өзбекстандын туруктуу колдоосу үчүн терең ыраазычылык билдирди. Мамлекет башчысы шайлоо өнөктүгүнүн алкагында Кыргызстандын талапкерлигин жылдырууга Борбор Азия өкүлдөрү кошкон салымды өзгөчө белгиледи. Садыр Жапаров Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин алкагында өз ара кызыкчылык жараткан маселелерди алдыга жылдыруу боюнча өнөктөштөр менен кызматташууга даяр экендигин ырастады. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө лидер кыргыз-казак ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүгүнүн актуалдуу маселелерин, мурда жетишилген макулдашуулардын аткарылышын талкуулап, көп багыттуу кызматташтыкты мындан ары дагы тереңдетүүгө эки тарап тең кызыктар экенин ырасташты. Ошондой эле алдыдагы жогорку деңгээлдеги иш-чаралардын графиги талкууланды. Быйыл өлкө боюнча жалпы 53 инновациялык мектептин базасы толук жаңыланат. Бул тууралуу Агартуу министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, учурда бул иштердин алкагында Каракол шаарындагы номер 11 жалпы билим берүү мектебинде инфраструктураны модернизациялоо жана имараттын инновациялык стандарттарга ылайык келтирүү боюнча оңдоп түзөө иштери башталды. Тактап айтканда, заманбап STEM кабинетинин эски терезелерин демонтаждоо, дубалдарды тегиздөө жана полдорду иретке келтирүү аракеттери көрүлүп жатат. Инновациялык мектептерди модернизациялоодо негизги көңүл окуучулардын сапаттуу билим алуусуна зарыл болгон төмөнкү багыттарга бурулат. Атап айтканда, STEM кабинеттери так жана табигый илимдер үчүн заманбап лабораториялар, китепканалар, спорт залдар жана эмгекке үйрөтүү китептери түзүлөт. Ошондой эле санитардык түйүндөр майыптыгы бар окуучулардын муктаждыктарына ылайыкташтырылып курулат. Айрым мектептердин чатырлары, сырткы жасалгасы жана жылытуу системалары толук жаңыртылат. Министрликтен билдиришкендей, бул масштабтуу иштер окуучулар үчүн коопсуз, заманбап жана эл аралык талаптарга жооп берген сапат билим берүү чөйрөсүн түзүүгө багытталган. Манас шаарында жаштардын өсүүсүнө жана лидерлик сапаттарын арттырууга багытталган Демилге жаштар борбору ачылды. Президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, борбор мамлекеттик жаштар саясатынын алкагында жаштардын демилгелерин колдоого, алардын потенциалын өнүктүрүүгө жана коомдук турмушка активдүү катышуусуна көмөк көрсөтүүгө багытталган. Демилге жаштар борбору Манас шаарынын мэриясы тарабынан Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрү программасы менен өнөктөштүктү Россиянын каржылык колдоосу аркылуу түзүлгөн. Долбоор Кыргызстанды 2030 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасында белгиленген. Жаштарды өнүктүрүү, аларды жумуш менен камсыз кылуу жана адамдык капиталдык чыңдоо боюнча артыкчылыктуу багыттарды ишке ашырууга басым жасайт. Иш-чарага онлайн катышкан президенттин өкүлү Тилек Текебаев борбор жаштардын билим алуусуна, ишкердик көндүмдөрүн өнүктүрүүгө жана аларды коомдук экономикалык турмушка активдүү тартууга чоң өбөлгө болоорун белгиледи. Бишкек шаарында 39 мектептин базасында уюштурулган жайкы лагерь өз ишин баштады. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, лагерлерде жайкысын 4880 бала эс алуу жана пайдалуу убакыт өткөрүү мүмкүнчүлүгү менен камсыз болот. Окуучулар үчүн чыгармачылык мастер-класстар
өнүктүрүүчү сабактар, спорттук оюндар жана балдардын ар тараптуу өнүгүүсүнө, ден соолугун чыңдоого багытталган ар түрдүү иш-чаралар даярдалган. Мектеп окуучуларынын коопсуз жана ыңгайлуу шартында эс алуусуна өзгөчө көңүл бурулат. Лагердин катышуучулары үчүн күнүнө 2 маал тамак берилет. Жайкы лагерлердин иши балдардын каникулду кызыктуу жана пайдалуу өткөрүүсүнө, өз жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүүсүнө жана жаңы көндүмдөрдү өздөштүрүп, достук мамилелерди бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Президент Садыр Жапаров 2026-2030 жылдарга Кыргыз Республикасында шахматты өнүктүрүү жана популярдаштыруу боюнча кечиктирилгис чара жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыктын максаты шахматты калк арасында кеңири жайылтуу үчүн шахматтарды түзүү жана шахматчыларды даярдоонун натыйжалуу системасын калыптандыруу болуп саналат. Жарлык менен төмөнкүлөр каралууда. Шахматтын өнүктүрүү жана популярдаштыруу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик социалдык саясатын артыкчылыктуу багыттарынын бирин аныктоо. Министрлер кабинетине Кыргыз шахмат союзу менен биргеликте 2026 жылдын 1-сентябрына чейин 2026-2030 жылдарга Кыргыз Республикасында шахматты өнүктүрүүнүн жана популярдаштыруунун комплекстүү улуттук программасынын долбоорун даярдоо жана бекитүүгө киргизүү тапшырмасы. Кыргыз шахмат союзуна караштуу Кыргыз Республикасында шахматты өнүктүрүү фондун түзүү. Кыргыз шахмат союзуна 2 жумалык мөөнөттө Кыргыз шахмат союзуна караштуу Кыргыз Республикасында шахматты өнүктүрүү фондунун уставын иштеп чыгуу жана бекитүүгө киргизүү тапшырмасы. Кыргыз Республикасындагы 50 мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарындагы 3-5 класстардын окуучулары, билим алуучулары үчүн шахмат иримдерине кошумча билим берүү. Мектептердеги шахмат долбоорун пилоттук режимде киргизүү. Агартуу министрлигине төмөнкүдөй тапшырмалар. Пилоттук долбоорлордун катышуучулары 500 жалпы билим берүү уюмунун тизмесин бекитсин. 3-5 класстардын окуучуларына шахмат иримдери үчүн кошумча билим берүүнүн типтүү программасын иштеп чыксын жана бекитсин. Шахмат иримдерин киргизүү үчүн педагогикалык кадрларды даярдоону жана кайра даярдоону камсыз кылсын. Пилоттук долбоорлордун натыйжасында 10 ай өлкөдөн кийин мониторинг жүргүзүүнү жана баалоону уюштурсун. Жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз шахмат союзунун сунушу менен тапшырылуучу жылдын мыкты шахматчысы, шахмат боюнча жылдын мыкты машыктыруучусу деген Кыргыз Республикасынын президентинин атайын сыйлыктарынын уюштурулуусу. Бишкекте Киев көчөсүн реконструкциялоо долбоору талкууланат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык иш-чара эртең 5-июнда саат 17:00 Чүй проспектиси 168 А дарегиндеги Туңгуч театрында өтөт. Мэрия талкууга шаар тургундарын, эксперттик чөйрөнү жана бардык кызыктар тараптарды катышууга чакырат. Белгилей кетсек, Киев көчөсүн коомдук транспорттун кыймылы уюштурулган жөө адамдар аймагына айландыруу боюнча реконструкциялоо иштери пландалган. Бишкектеги Ала Тоо кинотеатрында түрк кино күндөрүнүн салтанаттуу ачылыш аземи өттү. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясат министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык иш-чарага туркиялык жана кыргызстандык кинометографисттер, маданият ишмерлери жана кино сүйүүчүлөр катышты. Ачылыш аземинде Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин биринчи орун басары Союзбек Надырбеков Кыргызстан менен Туркиянын ортосундагы маданий байланыштардын маанилүүлүгүн белгиледи. Ошондой эле Туркиянын кино башкармалыгынын башкы директору Бивол Гюфен мындай маданий долбоорлор эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты бекемдей турганын айтты. Белгилей кетсек, түрк кино күндөрү 7-июнга чейин созулат. Түндүк-түштүк альтернативдик унаа жолуна таш түшүп, жол убактылуу жабылды. Бул тууралуу Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык, таш нөшөрлүү жаандан улам жолдун 260-274 чакырым аралыгына түшкөн. Учурда жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу максатында номер 18 жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери атайын техникаларды тартып тазалоо иштерин жүргүзүүдө.
Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Көкжар айыл өкмөтүнүн Каранай айылында жайгашкан 225 орундуу мектепте курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Учурда мында курулушчулар өздөрүнө тиешелүү болгон жумуштарын аткарып, мектептин курулуш иштерин алдыга жылдырышууда. Бизге ушул жаңы мектептин курулушу аябай зарыл болуп аткан учурда курулуп атат. Буга чейин биз авариялык абалга жетип калган типтүү эмес мектепте окуп келгенбиз. Бирок ошондой болсо дагы ошол кичинекей мектепте 3 смена окусак дагы жаман болгон жокпуз. Жакшы окуучулар чыгышты, олимпиадалык көрсөткүчтөрдү беришти, жакшы ийгиликтерге жетиштик. Эми ушунча 35 жыл сабыр кылдык. Кудайга миң жолу шүгүр. Ушул мамлекет жетекчибизге чоң рахмат. Ушундай заманбап аябай сонун проекттеги мектепти куруп берип жатат. Долбоор боюнча мектеп 3 кабаттан туруп, мектеп жамааты окуучулар үчүн бардык шарттары каралып курулууда. Заманбап мектепте кенен окуу класстары, лаборатория, китепкана, ашкана, компьютердик класс, жыйындар залы жана бардык шарттары каралган спорт залы да бар. Курулуштун өзгөчөлүктөрү башка билим берүү мекемелерине салыштырмалуу биринчи жардам көрсөтүү үчүн кабинет башка болсо, тиш дарылоочу бөлмөсү да каралган. Ал эми кыздар үчүн эмгекканасы башка, балдар үчүн эмгекканасы да каралган. Жалпысынан 3 блоктон турат. А блогу негизинен окуу корпусу болуп эсептелет. Б блокто столовая, анан актовый зал каралган. В блогунда спорт залы каралган. Бул мектептин дагы өзгөчөлүктөрү энергия эффективность жагын кароо максатында бул мектепте витрина да каралган. Бул көрсөңүздөр болот. Анан буйруса бул объектти 2026 жылдын үстүбүздөгү жылдын сентябрь айына тапшырууга пландалып жатат. Билим берүү мекемесинин курулушу республикалык бюджеттин эсебинен каржыланат. 3 кабаттуу билим берүү мекемесинде окуучулардын сапаттуу билим алуусу үчүн бардык шарттар каралган. Бул курулуш объектисинин сметалык баасы 183 миллион, тендердик баасы 163 миллион. Бул акыркы заманбап долбоорлор менен даярдалган курулуп жаткан мектеп. Ар бир окуучуга 12 чарчы метрден туура келет. Эң өзгөчөлүктөрүнө токтоло турган болсок, бул темир бетон каркас технологиясы менен курулду. Биз азыр курулуштун жүрүшүндө сертификацияланган жогорку сапаттагы курулуш материалдарын пайдаланып атабыз. Биздин аткарылган жумуштар бардыгы лабораториядан, сыноолордон өтүп жатат ийгиликтүү. Ошолордун аркасында буйруса, эгерде каржылоо үзгүлтүккө учурабаса, биз ушул жылдын сентябрь айына пайдаланууга беребиз. Мектеп пайдаланууга берилгенден кийин 2 смена менен 500дөн ашуун окуучу билим алат. Учурда мектептин курулушун бүт көрүп, пайдалануусуна берилүүсүн Каранай айылынын тургундары да күтүшүүдө. Ушул айылдын окуучулары бүт коңшу айылга барып, центрге чыгышып, билим алып жүрүшөт көп жылдан бери. Өзүбүздүн мына жерде эски мектеп өтө аварийный состояниеде болгон, ичи сырыс болуп, анан окуучулар барды батпайт эле да. Ошентип коңшу айылга барып билим алып жүрүштү. Азыр бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көргөндөй заманбап акыркы үлгүдөгү мектеп түшүп атат. Бардык талаптарга жооп бере турган. Жакшы болду. Элдин талабы, эл көптөн күткөн күн келди да мына. Буюрса, булардын декабрда ачабыз деп атат, суроо бар экен, бирок ага чейин сентябрга жетишебиз ачканга деп атат да. Жаңы мектеп заманбап үлгүдө салынып, бардык шарттары спорт залы да каралды. Жакында Каранай айылында жаңы мектептин курулушу аяктап пайдаланууга берилүүсү пландалууда. Гүлжан Ажыматова, Эркинбек Баймуратов, Ош облусу.